Урматтуу кыргыз элим, бизде азыркы убакта президенттиктердин шайлоо агитациясы башталды. Ушуга ылайыктуу биз ар бир кандидатты тосуп алууга даярбыз. Ошолор ар бир кандидаттын программасын угуп, элибиз тынчтыкта, ынтымакта эл өзү тандайт. Ушул азыркы убакта фейктер, жаман ушактар жиберип атыптыр. Көлө эли башка кандидаттарды киргизбей атат деп. Баарыңыздар келиңиздер, баарыңардын программаңарды айтып кетиңиздер. Биз сиздердин программаңарды угуп, эл өзү тандайт. Бизде баскынчылык жок. Бирөөнү шайлагыла, тигини шайлагыла, муну шайлагыла деген биз элди мажбурлабайбыз эч качан. Көлө эли өзү тандайт. Ар бир кандидат келип программаңарды айтып кеткениңизге макулбуз. Сиздердин даже коопсуздугуңарды сактап беребиз. Бизде ушундай табиатта, ушундай көл эли көл болуп, баарын кучак жайып тосуп алганга даярбыз. Сиздерди жаман маалымат, туура эмес маалымат кетип атат. Садыр Жапаровдон башкасын киргизбейбиз деп айтты деп. Андай эмес. Садыр Нуркожоевич айткан, кайсы кандидат болбосун кучак коюп тосуп алып программасын уккула деп бизге ушундай программа берген. Ошондуктан биз Ысык көл областындагы Ак Суу районундагы штабтын алдында туруп кайрылып атабыз. Ушу элдер эле ушу сиздерди тосуп алып, коопсуздугуңарды сактап, программаңарды угуп, узатканга даярбыз. Келиңиздер, биз кучак жайып тосуп алабыз. Урматтуу кыргыз элим, туура эмес маалыматтарды ишенбеңиздер. Биз ар дайым чындыкты сүйгөн